Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому. Apple компаниясы батарея менен иштеген машина чыгарат. Мирлан Бакиров вице-спикерликтен кетип, ордуна башка талапкер сунушталды. Ыйлап Ташиевке кайрылган окуучу кыздын үй бүлөсүнө жардам берилди. Россияга билет баасы 65 000 сомго чыкты. Мигранттардын түйшүгү өкмөттүн жообу. Ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдү толугу менен. Мирлан Бакиров вице-спикерликтен кетип, ордуна башка талапкер сунушталды. Бакиров 3 жыл вице-спикер болуп иштеди. Анын ордуна көрсөтүлүп жаткан Исмаиловдун депутаттык мандат алынганына 4 ай болду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров кызматын тапшырып, депутат бойдон калат. Бул тууралуу Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында партиянын саясий кеңеши тарабынан вице-спикерликке Уланбек Исмаилов көрсөтүлдү. Бул чечимди Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары сурамжылоонун негизинде колдоп берген. Мирлан Бакиров жогорку кеңештин төрагасынын орун басары катары жакшы иштеп берди, тажрыйба топтоду, өзүн саясий чөйрөдө жакшы көрсөтө алды. Ал өз ыктыяры менен башка өсүп келе жаткан депутаттарга орун бошотуу максатында кызматын тапшыруу боюнча чечим кабыл алды, деп жазган Төрөбаев. Бакиров дал ушул Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү. 2017 жылдын 13 декабрында вице-спикер болуп шайланган. Ал эми Исмаилов үстүбүздөгү жылдын 29 августунда мандат алып, жогорку кеңештин депутаты болуп келген. Булак Спутник KG. Apple компаниясы батарея менен иштеген машина чыгарат. Apple компаниясы аккумулятордук батарея технологиясы менен өзү башкарган электр унаасын жасоону каалап жатат. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги жазды. Компания мындай машинаны 2014 жылы Project Titan деп аталган долбоордун алкагында иштеп баштаган. Бул проект 2024 жылга чейин бүтүрүү пландалууда. Келечектеги унаанын негизги өзгөчөлүгү батарея менен иштейт. Бул автомобилдин чыгымын радикалдуу төмөндөтүп, басып өткөн аралыкты көбөйтө алат. Бирок Apple компаниясынын пландарына коронавирус пандемиясы таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан өндүрүштүн башталышы 2025 жылга жылдырылышы мүмкүн. Компания бул унаалар тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына азырынча комментарий бере элек. Бирок аталган долбоор тууралуу дагы четке каккан жок. Булак Назар News KG. Ыйлап Ташиевке кайрылган окуучу кыздын үй бүлөсүнө жардам берилди. Шакированын үй бүлөсүндө 5 адам жашап, алар чындыгында эле материалдык жардамга муктаж экендигин аныкталган. Кемин районунан УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылган 9 жашар кыздын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилип, анын даттануусу боюнча алдын ала текшерүү иштери башталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, Кемин районундагы Жалил Сыдыков атындагы орто мектепте билим алган 9 жашар кыз апасы аталган мектепте мугалим болуп иштээрин, материалдык жактан кыйналып жатканын, мектеп жетекчилери энесин кордоп жүргөнүн айтып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам сураган. Кайрылуудан улам Ташиевдин тапшырмасы менен УКМК кызматкерлери Кемин шаарчасына барган. Шакированын үй бүлөсүндө 5 адам жашаары, чындыгында эле алар материалдык жардамга муктаж экендиги аныкталган. Аталган бүлөгө көмөк көрсөтүү максатында УКМК төрагасы Ташиевдин атынан биринчи иретте зарыл болгон азык-түлүктөр, ал эми балдарга жаңы жылдык белектер менен канцелярлык буюмдар жеткирилди. Жардамга ыраазычылыгын билдирген Шакированын үй бүлөсү маселенин адилеттүү жана объективдүү чечилишине ишенип тургандыктарын билдиришти, деп маалымат таратты комитет. Аталган ведомстводан Шакированын кайрылуусу боюнча атайын комиссия түзүлүп, кырдаал иликтенип, жыйынтыгында ага тиешелүү баа берилерин кошумчалашты. Бул маселе УКМК жетекчисинин жеке көзөмөлүндө болоору айтылды. Булак Спутник KG. Оорукана мектеп курууну айтты. Казакбаев Сауд Аравиянын элчиси менен жолукту. Тарапташтар инвестиция тартуунун, бул жааттагы ири долбоорлорду ишке ашыруунун, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Сауд Аравия падышалыгынын элчиси Абдурахман бин Саид Аль-Жуманы кабыл алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Алгач элчи Казакбаевди кызматка дайындалыш менен куттуктады. Ушуну менен бирге кийинки жылда боло турган президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүүнү каалаган. Өз кезегинде Казакбаев элчини Кыргыз өкмөтүнүн Сауд Аравия алдында мурда кийин кабыл алган милдеттемелерди жана макулдашууларды ишке ашырууга кызыктар экендигине ишендирген.
Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерде саясий мүнөздөгү пикир келишпестиктер жана түшүнбөстүктөр жок экендигин ырасташты. Тараптар инвестиция тартуунун бул жаатагы ири долбоорлорду ишке ашыруунун эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолушкан. Министр Сауд өнүктүрүү фондунун линиясы боюнча өлкөдө социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууда Сауд Аравиясынын көп жылдан бери жардам көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Мында ал жалпы билим берүү мектептерин жана кеңири адистештирилген ооруканаларды куруу үчүн айрыкча өлкөнүн бийик тоолуу аймактарында финансылык жардам тартуунун маанилүүлүгүнө элчинин көңүлүн бурду деп айтылат билдирмеде. Мындан тышкары Руслан Казакбаев Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Канзада Фейсал бин Фархандын кийинки жылы Кыргызстанга иш сапары менен келүү ниетин колдой турганын билдирген. Булак Спутник KG. Россияга билет баасы 65 000 сомго чыкты. Мигранттардын түйшүгү, өкмөттүн жобу. Россияга иштегени барам деген кыргызстандыктардын чөнтөгүндө 40-60 000 сому болушу керек. Ансыз жетүү мүмкүн эмес. Ушул тапта билет баасы качан арзандап, кошумча каттамдар качан ачылары белгисиз. Мындай жагдай чет жакта иштеп жан баккан мекендештерди чоң түйшүккө салууда. Спутник Кыргызстан агенттиги учурда Россияга баруунун жол акысы жана андан жаралган көйгөйлөргө баам салды. Россия, Туркия, Бириккен Араб Эмирлиги, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрү Кыргызстан менен авиакаттамдарын жарым-жартылай жандантты. Анын ичинен кыргыз мигранттарынын басымдуу бөлүгү орун очо калган Россия менен аптасына 2 гана каттам аткарылууда. Кыргызстандыктар жума күнү Бишкектен Аэрофлот жана авиатрафик компаниясынын самолеттору менен Москвага учуп жатат. Башка күндөрү чартердик рейстер менен россиялыктар үй бүлө мүчөсү Россия жараны болгондор дарыланууга жана дипломатиялык сапарга бара алышат. Билеттин кымбатына карабай кетем дегендер көп. Алсак 23 октябрда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада кесиптеши Сергей Лавров менен жолукканда эпидемиологиялык кырдаалга жараша туруктуу аба каттамдарынын санын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алынганын билдирген. Андан соң 11 ноябрда биринчи вице-премьер Артем Новиков дагы барып, Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен кездешкен. Анда ал Россия тараптан авиакаттамдардын санын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну суранган. Жакында эле 7 декабрда Жогорку Кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Россияга иш сапары менен барып, Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан. Тараптар аба каттамдарды жандантуу, чек ара кызматынын иши боюнча механизмдерди карап чыгуу жана эмгек мигранттары боюнча көйгөйлөрдү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди талкуулашкан. Жарандык авиация агенттиги жооп күтүп жатабыз. Кыргызстандагы аба кемелеринин ишин тескеген Жарандык авиация агенттиги Россия тараптан азырынча алгылыктуу жооп келбей жатканын айтууда. Тышкы иштер министрлиги, транспорт жана жолдор министрлиги аркылуу кат жөнөтүп жатабыз. Өзүбүз Росавиация агенттигине дагы жазганбыз. Жок дегенде жумасына Бишкектен кошумчадагы 2, Оштон 1 каттам ачууну, андан соң толугу менен жандандырууну суранганбыз. Акыркы жооп 2 жума мурун келип, эпидемиологиялык кырдаалга жараша каттамдарды жандандырууну карап көрөбүз деп жазган. Так кесе эч нерсе айтылган эмес деп билдиришти агенттиктен. Ал эми билет баасын төмөндөтүү маселесине аралашууга агенттик укугу жок экенин айтты. Ошондой эле ал Россияда кыргызстандыктардын кирүүсүнө дагы деле чектөөлөр бар экенин белгиледи. Белгилей кетсек, Кыргызстанга эл аралык аэропорттордун өткөрмө пункттары аркылуу келген чет өлкөлүктөрдү киргизүүгө уруксат берилген. Булак Спутник KG.